Урматтуу гүл сүйүүчүлөр, жана органик пенсионерлер группасы. Азыр мен өзүмдү эртелепки жашоомдун биринчи этабына ушу гүлдөрүмдү бүтүндөй мындай служба кызматын аткарып бүткөн гүлдөрдү сөзсүз алып коюш керек да. Гүлдөрдү аламын. Экинчиден бүт мындай болуп кеткен. Ашыкча шактары болот, жалбырактары болот. Бүт бул жалбырактан гүлдү сөзсүз тазалаш керек да. Эгерде гүлдү ушу жалбырактардан тазалабасак, гүлдөр жакшы өспөй калат. Булар мешайт этет да. Мындай курugан жалбырактар өсүмдүктүн жакшы өсүшүгө өзүнүн терс таасирин өтүп, жакшы бажырайып өсө турган гүлдөр өзүнүн мөөнөтүдөн секинирээк кылат да, жүрүп калат да. Мындай тынымсыз бул иштөөдү, гүлдөргө берген иштөөдү эртелеп башташ керек. Эртелеп баштап туруп, күнүгө бул жерде абдан гүл көп да. Гүл көп. Мунун ашыкча шактары, гүлдөп бүткөн бутактары, гүл бутактары баары күнүгө тазалаш керек. Кантип биз күнүгө өзүбүздү эртелеп бетибизди жууп тазалагандай буларды дагы тазалашыбыз керек, сөзсүз түрдө. Эми бул жерде мен жашым пенсия жашыда 70ке чыктым. Эми биз 70ке чыктык деп отуруп калбастан ушу бир жеңил желпи бизнестерди кылып үйгө киреше киргизишибиз керек да. Сөзсүз түрдө үйгө киреше киргизишти үйрөнүшүбүз керек. Биринчиден ден соолугубуз жакшы болот. Абдан бул гүлдөрдү көргөндө мотивация алып, жашоого уланып, абдан жакшы бир маанайлар пайда болот. Канчалык гүлдөргө немени көз карашың жакшы болуп, уходду, иштөөдү жакшы берсең, гүлдөр дагы ошондой жакшы результат берет да. Сөзсүз түрдө бизге неме кылат. Ушул жерде ушу менин азыр 100дөн ашуун гүлүм бар. Менин быйылкы жылдагы максатым мына мындай болгон гүлдөрдү, ушундай болгон гүлдөрдү көбөйтүп, эндиги жылга сатууга чыгарыш да. Мен бул жерде немени айткым келип отурат? Мен айтып келип отурган негизги максатым